Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum, rahmatullohi wa barakatuhu. Урматтуу мусулман бир тууганым, бүгүн дагы сиздер менен сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын насааттары тууралуу келген хадистердин катарын толуктап өтмөкчүбүз. Бүгүнкү хадисибиз 47-чи хадис. Анын негизги темасы бизди күчтүү момун болууга чакырат. Алсыз, жалкоо, эч кимге пайдасы тийбеген бир инсан болуудан кайтарат. Жана ошондой эле бизге кандай бир жакшы иштер боло турган болсо, муну ошол амалдарга аракет кылуу, тырышуу, муну ошол нерсени аткарууга бизди кызыктырат. Жана ар бир кылган ишибизде Аллах Таалага таянып, Аллах Таалага тобокел кылып, Аллах Тааланын тагдырына тапшырып, ошол ишибизди аткарууга бизге үйрөтөт. Жана ошондой эле эгерде тагдырдан болуп бизге бир бале же кайгы капа келип кала турган болсо, мунун баары Аллах Тааланын тагдырынан деп, Аллах Тааланын тагдырына ыраазы болуп, моюн сунуп, Аллахтын каалоосу болду деп гана айтып коюуга бул хадис сабак берип өтөт. Хадис төмөндөгүчө: Ан Аби Хурайра радиаллаху анху кала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям. Абу Хурайра, Аллах андан ыраазы болсун, айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: Ал-муъминул кавийю хайру ва хаббу илаллахи минал муъминат таиф. Күчтүү момун алсыз момунга караганда Аллах Таалага жакшыраак жана сүйкүмдүүрөк. Ва фи кулли хайрин. Экөөнүн тезинде жакшылык бар. Ихрис ала ма янфаука вастаин биллахи ва ла та'джас. Өзүңө пайдалуу болгон нерсеге умтулгын. Жана Аллах Тааладан жардам сура, жана алсыз болбо. Ва ин асабака шайун. Эгерде сага бир кайгы капа жетип кала турган болсо, фала тaqul лау анни фаалту кана када ва када. Эгерде мен мындай кылганда эле анда мындай болмок эмес деп айтпа. Валакин кул каддараллахи ма ша ва фаала. Бирок Аллахтын тагдыры, анын каалаганы болду деп айт дейт. Фа инна лау тафтах амали шайтан. Эгерде деп айтыштыгың бул шайтандын амалдарына жол ачып коет деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат. Бул хадис имам Бухари жана имам Муслим чыгарган сахих хадистердин катарында. Эми бул хадиске дагы тереңирээк келе турган болсок, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям момундарды мактап атат. Момундардын баары жакшы. Фи кулли хайр. Алсыз момун болсун, күчтүү момун болсун, экөөнүн тесинде жакшылык бар. Экөөнүн теси Аллах Таалага сүйкүмдүү. Бирок экөөнүн Аллах Таалага дагы сүйкүмдүүрөгү, Аллах Таалага жакыныраагы, Аллах Тааланын астында жакшыраагы булар күчтүүсү дейт. Күчтүү момун дейт. Алсыз момунга караганда Аллах Таалага сүйкүмдүүрөк дейт. Анткени күчтүү момун биринчи эле бул күчтүүлүк момундун иманына каралат. Эгерде иманы күчтүү боло турган болсо, бул момун Аллах Таалага көбүрөөк ибадат кылат. Жана башына кандай мусибат келип кала турган болсо, мына ошол нерсеге сабыр кылат. Аллахтын тагдыры менен бир кайгы капа же бир балекет келип кала турган болсо, дининен тайып кетпейт. Бул Аллах Тааланын тагдыры экен деп мына ошол нерсеге ыраазы болот. Же болбосо бир дүйнө фитналар боло турган болсо, мына ошол дүйнөгө азгырылып, Аллах Тааланын ибадатын таштап кетпейт. Жана ошондой эле дагы Аллах Тааланын ибадаты дагы күчтүү. Жана ошондой эле дагы адамдарга дагы бул инсандын пайдасы көп тиет. Адамдарга зыянын жеткирбейт. Мына ушул жагынан иманы күчтүү болгону себептен Аллах Таалага жана адамдарга дагы бул алсыз, иман алсыз момунга караганда адамдарга дагы Аллах Таалага дагы сүйкүмдүүрөк болуп эсептелет. Эгерде иман алсыз боло турган болсо, бул намаз окуй койчулук тез эле болушу мүмкүн. Же башына кайгы капа, мушкул же бир көйгөй келип кала турган болсо, бул ибадатын таштап жибериши мүмкүн.
Аллах Тааланын тағдырына наразылық білдіріп, Аллах Тааланын танымағандығы себепті, жүрегіңде иман алсыз болған себепті дүниеге беріліп, намазды да таштап қойышы мүмкін. Арам нәрсеге де кіріп кетеріші мүмкін. Біреулердің ақысын да жеп қойыршы мүмкін. Адам деген нәрседен не ада түшінік жоқ болушы мүмкін, иман алсыз болған себептен. Ошондуктан пайгамбар айтқандай, Аллах Таалаға күшті момун, иманы күшті болған момун Аллах Таалаға сүйкімдірек дейді. Әлем иман алсыз болған момун ова Аллах Таалаға жагат, ошо Аллах Таалаға иман келтирген себепті Аллах Таалаға жагымды, сүйкімдүү. Бирок анын иман алсыз болған себепті көп бир күнөө иштер жасап коет. Же бир башына кайгы келе турган болсо, ушундай шариатка каршы иштерди кылып коет. Ушул жагынан не бул алсыз дейт. Эми урматтуу мусулман тууганым, шариатыбызда Аллах Таала бир нече момундардын сыпатын белгилеп өткөн. Мына ушул момун Аллах Таалаға сүйкүмдүрөк. Мына ушул момун жакшыраак. Силердин эң жакшыңар ушул деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көптөгөн хадистеринде бизге белгилеп өткөн. Мына ошонун катарында эң жакшы момун ким дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам акмал муъминина иманан ахсарухум хулукан деген. Момундардын иман эң толугу булар жакшы хулук мүнөздө болгон деген. Демек, жакшы хулук мүнөздө болуу бул жакшы момундун сыпаты экен. Жана ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хиярукум линисаикум деген. Силердин эң жакшыңар аялдарыңарга жакшы мамиле кылганыңар деген. Аялыңардын акысын берип, анын да көңүлүн алып турганыңар. Аны кечкеле каргап кашка урушо бербестен, же болбосо ага башка жактан бир зыян бербестен, ушинтип аялыңарга жакшы мамиле кылганыңар силердин эң жакшыңар деп пайгамбар саллаллаху сыпаттаган. Пайгамбар башка бир дагы хадистеринде эң жакшы момун бул өзүнө гана тиешелүү иштерди кылып, өзүнө тиешелүү болбогон иштерден алыс болгон деген. Жана ошондой пайгамбар башка бир хадистеринде хайрукум мен таалламал Кур'ана ва алламаху. Силердин эң жакшыңар Куранды үйрөнүп, башкага үйрөткөнүңөр деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадистеринде Аллах Таала өзүнүн Кур'ан Карим өз сөзүндө жакшы момундардын ичинен дагы Аллах Таалага сүйкүмдүрөк, Аллах Таалага жакшыраак болгон момундар өзүн мактап өткөн. Мына ошол сыяктуу да пайгамбар саллаллаху бул хадисинде не деп атат? Күчтүү момун деп атат. Бул жерде биринчи назарга тута турган нерсе иманы күчтүү болгон момун Аллах Таалага сүйкүмдүрөк экен. Ал эми иман алсыз болгон момун Аллах Таала жакшы көрөт, бирок ал не иманы күчтүү момун сыяктуу Аллах Тааласына сүйкүмдүү боло албайт. Албетте биринчи иманга каралат, экинчи дене күчүнө да каралат. Эгерде мусулман адам күчтүү боло турган болсо, мына ошол күчү менен жакшы иштерди кыла турган болсо, бирөөлөргө пайдасы тие турган болсо, мына ошол күчү менен көп ибадат кыла турган болсо, же болбосо бир момун бай боло турган болсо, ошол мал мүлк менен момундарга, башка мусулмандарга, башка элдерге көбүрөөк пайдасы тие турган болсо, бул албетте кедей момунга караганда бай момун Аллах Таалага сүйкүмдүүрөөк болот. Бирок күчтүү болуп туруп, ошол күчүн Аллах Таала ыраазы болуп турган жолдорго колдонбой турган болсо, бирөөлөргө пайдасы тийбей турган болсо, бирөөлөргө зыян тие турган болсо, бирөөлөргө зулум кыла турган болсо, анда бул момундан мындай күчүнөн анда эч кандай пайда жок. Тескерисинче ага зыян болуп келет. Ушул сыяктуу дагы бай боло турган болсо, бирок байлыгын Аллах Таала ыраазы боло турган жака колдоно билбей турган болсо, күнөө иштерге колдоно турган болсо, ар кандай бир арам иштерге колдоно турган болсо, ар кандай бир исраф тараптарга колдоно турган болсо, албетте бул момун Аллах Тааланын астында Аллах Тааланын каарын келтирген момун болуп калат. Демек, некен биринчи иманга каралат экен, экинчи дене күчүнө каралат экен, андан кийин дагы анын мал мүлкүнө, андан кийин дагы башка ошол илимдерине каралат. Момун адам бул баардык тараптан болуш керек, баардык тараптан алдыда болуш керек. Бизге бир эле шариат илими эмес, бизге дүйнө илимдеринен дагы ушу астыга озуп чыккан момундар керек. Медицина тарабы болсун, же бир инженерлик тарабы болсун, же дагы башка тарап болсун, кайсы тараптан боло турган болсо дагы ошол эң алдыда болгон момун бул Аллах Таалага сүйкүмдүрөк. Албетте биринчи ошол иманы толук болгон болсо, андан кийин дагы ошол бай болгон болсо, дагы күчтүү болгон болсо, дагы бир физик болгон болсо, дагы бир ошол компьютер жагынан жакшы билген болсо, программист болгон болсо, ушул жактан тараптардан дагы күчтүү болгон болсо, бул момун Аллах Тааланын астында эң сүйкүмдүрөөк болуп эсептелет. Анткени момундардын дуалары бул кандай дуа? Аллах Таала Кур'ан Каримде мактагандай: "Ва джанна лил муттакин имама". Менин такваларга имам кылгын деген да.
Бұл иман деген бір еле ошол мешітке барып, мешітте ошол иман болуштук эмес. Иман деген бұл сізде көчөдө адеп акылактын иман болуңуз. Сізді көрүп башкалар сізден үлгү алсын. Сіз бай болуңуз, бирок башкаларга үлгүлүү бай болуңуз. Сіз күчтүү болуңуз, бирок башкаларга үлгүлүү күчтүү болуңуз. Мына ушул иман деген бұл алдыда турушу деген. Мына жатканда лидер деген сөз. Сіз барлық тараптан ошол адамдарга үлгү боло турган болсоңуз, Аллах Таалага эң сүйкүмдүү момун болосуз. Албетте эске алып нерсе биринчи иманы бекем болушу керек. Эми урматтуу мусулман тууганым, иманыбызды кантип күчөтөбүз, кантип күчтүү момун болобуз дегенде, муну шариатта жолдору бар, өзүнүн себептери бар. Биринчи иманды күчөтө турган нерсе Аллах Тааланы тааныштык. Аллах Тааланын ысым сыпаттарын билиштик, анын маанилерин түшүнүштүк. Бул инсандын иманын күчөтө турган амалдардан. Мисалы үчүн, сиздин жаратуучуңуз Роб Аллах Таала экенин билиштигиңиз. Аллах Таала бир эле сиздин Роббуңуз эмес. Аллах Таала бардык жаралган махлуктардын Роббул Аламин, аламдардын Роббусу экендигин, бардык аламды Аллах Таала өзү жалгыз башкарып турат экендигин билиштигиңиз бул сиздин иманыңызды дагы күчөйдүт. Аллах Таала Кур'ан Каримде Роббул Машриқи вал Магриби ва ма байнахума ин кунтум таъқилун. Аллах Таала батыштын дагы, чыгыштын дагы, Аллах ортосунун бардык нерсенин Роббусу дейт. Жана ин кунтум таъқилун, силер ушул нерсени биле турган болсоңор дейт. Аллах Таала башка бир аяттарында не дейт? Роббул малаикати ва рух. Аллах Таала периштелердин Роббусу. Жана рух Жебрил алейхиссаламдын Роббусу дейт. Демек, урматтуу мусулман тууганым, Аллах Таала бул бардык аламдардын Роббусу экендигин билиштигиңиз бул сиздин иманыңызды күчөтөт. Жана сиздин Роббуңуз алим болгон зат экенин билиштигиңиз. Алим деген бардык нерселерди билүүчү болгон зат экенин билиштигиңиз. Аллах Таала кандай бир момун адам жакшы иш жасабасын, ошол нерсени билип турат. Аллах Таала Кур'ан Каримде Аллах Таала таква адамдар жасаган амалдарын билип турат. Жана ошондой Аллах Таала кандай бир залым адам бир зулум кылбасын, ошонун зулумун Аллах Таала билип турат. Эртең кыямат күнү жазасын биле турган зат экенин сиз билиштигиңиз сиздин иманыңызды күчөтөт. Аллах Таала Кур'ан Каримде Аллах Таала бул дүйнөдө залымдардын кылып жаткан ар бир кылмышын Аллах Таала билип турат аны дейт. Эртең кыямат күнүндө ошонун ар бирине ийне жибине чейин калтырбай алардын жазасын берет. Аллах Таала башка аяттарында Аллах Таала фасыктардын жасаган амалдарын баарын билип турат дейт. Демек, урматтуу мусулман тууганым, сиздин Роббуңуз ушундай билүүчү болгон зат экенин билиштигиңиз сиздин иманыңызды дагы күчөтөт. Дагы, урматтуу мусулман тууганым, Аллах Тааланын дагы башка сыпаттарын, маанилерин үйрөнүп чыгыштыгыңыз бул сиздин иманыңызды күчөтөт. Аллах Таала аль-Жамиа, кыямат күнү болгон кезде Аллах Таала бардык кафирларды дагы, мунафыктарды дагы бардык бир махшар майданына чогултуп, алардан эсеп кылса болот. Аллах Таала кафирларды, мушриктерди, алардын баарын тозокко чогултуучу. Аллах Таала бул адам баласын жаратып жер бетине таркаткандан кийин, эртең кыямат күнү кайра дагы бардык ошо адам баласын махшар майданына чогултат. Аллах Таала Кур'ан Каримде өз сөзүндө мындай дейт: Инналлаха жамиул мунафиқина вал кафирина фи жаханнама жамиа. Аллах Таала мунафыктарды, кафирларды баарын тозокко чогултат. Бул дүйнөдө Аллах Таалага иман келтирбестен, анын динине каршылык көргөзүп, мусулмандарга зыян берип, залымдык кылып жүргөндөрдүн баарын Аллах Таала эртең кыямат күнүндө тозокко чогултуп баарын жинайт дейт. Жана ошондой Аллах Таала дагы бардык адамдар эртең жаралган калайкалардын баарын кыямат күнүндө махшар майданына жинайт. Демек, урматтуу мусулман тууганым, ошол Аллах Тааланын сын сыпаттарын баарын үйрөнүп, анын маанилерин түшүнүп сиздин иманыңызды күчөтөт. Дагы, урматтуу мусулман тууганым, бул Кур'ан үйрөнүштүк, Кур'андын маанисин үйрөнүштүк, Кур'андын котормолорун окуп чыгыштык. Бул дагы сиздин иманыңызды күчөтүп, күчтүү момун болушуңузга себеп болот. Дагы, урматтуу мусулман тууганым, көп ибадат кылыштык. Фарыз амалдары бекем болуштук. Андайын да кошо нафила ибадаттар аткарып жүрүштүк, көп зикир кылып жүрүштүк, көп истихбар айтып жүрүштүк. Бул дагы иманды күчөтө турган амалдардан. Дагы, урматтуу мусулман тууганым, көп тооба кылыштык. Дагы, урматтуу мусулман тууганым, Аллах Таала берген неаматтарга шүгүр кылыштык. Аллах Таала берген неаматтарга каниет кылыштык. Сизге кандай көп, азбы, кандай рызык келип атат, мына ошол нерсеге каниетте болуп жүрүштүгүңүз сиздин иманыңызды күчөтөт. Жана ошого амалдар аябай көп аткарыштык инсанды күчтүү момун кылат.
дагы ыйман алсырата турган нерседен алыс болуштук. Бул арам иштерден алыс болуштук. Күнөө иштерди ташташтык. Бирөөлөргө зыян бериштикти ташташтык. Бул инсандын ыйманын күчтүү болуп, күчтүү момун болууга себепчи болот. Ал эми күчтүү момун бул алсын момунга караганда Аллах Таалага сүйкүмдүүрөөк. Жана ушундай пайгамбар хадис мындан дейт: сен өзүңө кандай бир пайдалуу иш боло турган болсо, мына ошол нерсеге аракет кылгының дейт. Аллах Таалага тобокер кылып, мына ошол ишиңе өзүң аракет кылгының, себептерин алгының дейт. Жана Аллах Тааланын жардамын сурап ошол ишиңде дейт. Мына ошол ишти аткарып аткан кезде сен күтүлбөгөн жактан бир бале кырсык болуп ишиң окшошпой кала турган болсо, бул Аллах Тааланын тагдыры экен деп айткын дейт. Эгерде мен мындай кылсам, тигиндей болуп кетмек, мындай иш болмок эмес деп айтпагың дейт. Эгерде деген сөздү кошпогуң дейт. Эгерде деген сөздү коштуң, бул шайтандын жолун ачып жиберет. Дагы шайтан сени адаштырууга себепкер болот. Андан көрө сен Аллахтын тагдыры, Аллах өзүнүн каалаганын аткарды, жасады деп Аллахтын тагдырына ыйман келтиргенде, мына ошондо сен Аллах Таалага ушундай күчтүү момундардын катарына кошуласың дейт. Эми урматтуу мусулман бир тууганым, бүгүнкү сабактын алуучу кыскача жыйынтык күчтүү момун болууга аракет кылыш керек экен. Күчтүү момун дегенде бул жерде биринчи инсандын ыйманына маани берилет экен. Андан кийин башка амалдар кетет экен. Андан кийин ар бир ишибизде Аллах Таалага тобокер кылып, биздин дүйнөбүзгө, ахиретибизге пайдалуу болгон иштердин аткарышыбыз керек экен. Себептердин карманышыбыз керек экен. Мына ошол себептердин баарын аткаргандан кийин дагы биздин ишибиз окшошпой кала турган болсо, бул Аллах Тааланын тагдыры экендигин билип, албетте Аллах Тааланын тагдырында сөзсүз түрдө жакшылык бар. Биз көп нерселерди каалайбыз, бирок кээде болбой калат. Бул биз билбеген артында бир хикматтуулук жатат. Аллах Таала өзүнө алим деген ысым менен ушул иштин артында бир сизге зыяны бар болгондугу үчүн Аллах Таала сизден ушул ишти алыстатып коет. Же болбосо Аллах Таала сизге бир кырсык бале берип коет. Ошол кырсык баледе сизге жакшылык болот. Сиз ал нерсени билбеген бир жакшылык болот. Аллах Таала ошол нерсени берип коет. Ошон үчүн ушундай нерсе боло турган болсо, Аллахтын каалаганы болду, Аллахтын тагдыры болду деп айтыштыгыңыз бул ыймандын белгиси болуп эсептелинет. Балким ушул нерсени айтыштык бизге милдет болот. Тагдырга ыйман келтириштик, тагдырга багыныштык бул бизге милдет болот. Тагдырга нааразы болуштук. Неге мындай болду, неге мындай болуп калды деп нааразы боло бериштик. Бул шариатыбызда чоң күнөө болуп калат. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.